Саламатсызбы, Мирбек Кемелович. Мына сизде таржымалыңызды уктук. Жогоруда кесиптештерибиз берчү суроолорду бердик. Биз алчу маалыматтарыбызды алдык. Эми Ош шаарында сиз билгенде бул түштүк борбор болуп эсептелинет. Өзбек драм театры бар, кыргыз драм театры бар, бир топ кинотеатрлар бар да. Ушуларга бир көзөмөлгө алсаңыз, анан мен бир маалымат үчүн да ушул драм театрлар баягы спектакль коет турабы и чыгармаларды аткарат. Ошол спецсчетторуна түшөбү, хозрасчетный болуп эсептелинеби же сиздерге келип түшөбү? Спецсчеттор бар, спецсчеттор. Демек алардын маяналарын ошонун негизинде дагы алар көтөрсө болот экен да. Туурабы? Болот. Демек ушул жакты дагы карасаңыз болот экен да. Мен бир нерсеге да мына сизди азыр айтып атпайбы, бул тармакта эмес, башка тармактан келди депчи, менеджерлик. Эми чынында бул менеджер болуш үчүн 3 багыт деп атат, 3 орун басар алсаңыз, албетте. Анан эң негизгиси сиз чечим кабыл алышыңыз керек да. Бар жак ар бир нерсеге мындай коркпостон чечим кабыл алсаңыз, албетте сизди ийгиликтер мындай ийгиликтер болот деп эсептейм да. Себеби мен деле ошол спорт тармагынан мындай чарбага өткөндө баары айткан. Менде деле ошол сиздин деле ушул жолуңузда өткөм да. Ошон үчүн мен сизге ишенем. Раз биздин урматтуу ажообуз ишенип мындай бул жакка чоң тармакка жөнөтүп аткандай министрликке, албетте ийгиликтерди багындырасыз деп ойлойм. Жогоруда кесиптештерибиз да бир топ айтты, сын пикирлерди, аларды кабыл алып, эң негизгиси менеджерликти көрсөтүп, чынында кандай болот экен деп, ошол нерсеге жетишесиз деген ишеничтемин. Ийгиликтер болсун. Ошо дайыма ошол узагынан берип Аллах колдосун.